Достор, мамлекетке формалдуу билим берүү системага таянылбаш керек. Бутка туруп кетем депчи. Бул жөн эле азырынча формальность. Макулбу? Анга ишенбеш керек да. Мен азыр мектепте жакшы окудум, жашоодо ийгиликтүү болом депчи. Мектепте жакшы окуйгула, мектептен жакшы билим алгыла, анан жакшы досторду кургула. Калганын болсо жашоодо ийгиликтүү болуш үчүн өзүңөр аракет этишиңер керек. Өзүңөр финансы грамотность үйрөнүшүңөр керек биринчи кезде. Анан экинчиси болсо аябай бир жакшы кесиптин ээси болушуңар керек. Анан ошо жакшы кесипти болсо Россияга болобу, Кореяга болобу, Америкага барсаңар деле жакшы бутка туруп кетсеңер болот. Көп убакытка чейин мен айтып аткам, программирование үйрөнгүлө депчи. Бирок азыр ChatGPT чыгып, программисттер үчүн талап азыр азайып калды. Ошол үчүн өзүңөр жакшылап изилдегиле. Кайсы кесипти жакшы үйрөнүп аласыңар, кайсы кесип силер бара турган мамлекеттерде кереги бар экен депчи. Эгер жакшы кесип үйрөнбөсөңөр, эгер англис тил билбесеңер, ана барып дагы бир Uber драйвер же DoorDash доставка кыласыңар, ошентип кара жумуштар жүрөсүңөр да. Ошол үчүн андай болуш үчүн биз кыргыздар аябай бай, аябай акылдуу эл болуш керекпиз да. Индустардан мисал алыш керекпиз. Америкада эң бай мигрант группа бул индустар. Индустар негизинен доктор болот, программист болот, анан бизнесмен болушат, Биз да ошондой болуш керекпиз да. Индустар туура кесиптерди тандап, көп жылдардан бери туура кесиптерди тандап, ошол үчүн Америкадагы эң чоң фирмалардын жетекчилери азыр индустар. Microsoft фирмасынын жетекчиси индус, анан кийин Google'дун жетекчиси индус, анан толтура башка фирмалар деле бар. Алар деле индустар. Бир дагы орус жетекчи бар деп айта албайм, Бир араб жетекчи деп айта албайм. Вот биз деле кыргыздар ошондой кыйын фирмалардын үстүнө туруш керекпиз да бир күнүчү. Ошол үчүн бүгүнкү күндөн баштап биз керектүү кесиптерди окуш керекпиз.